мисалы ошондой эмелер көп болот да. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаты Бакытбек Райымкуловдун ортосунда маалыматтык тиреш орун алгандай болуп турат. Буга Райымкуловдун маалымат каражаттарына берген төмөнкүдөй маеги себеп болду. Журналисттин кийинки шайлоого Республика менен Ата журт партиялары өз-өзүнчө барышары айтылууда. Анда экөөнүн шансы кандай болот? Бири-бирисиз 9% тосмодон өтө алышабы деген суроосуна азырынча айтыш кыйын. Шайлоого чейин 1 жыл убакыт бар. Менин оюмча республикада Ата журт да шайлоого барбайт го. Анткени Өмүрбек Бабанов саясаттан кеттим деди. Ташиев болсо өзүнчө кетти. Шанстарын деле айтыш кыйын. Республикада бир аз шанс бар. Ал эми Ата журттукун айта албайм деген. А сиз өзүңүз шайлоого барасызбы деген суроого Кудай буюрса, аны эми убакыт көрсөтөт деп жооп берген. Камчыбек Ташиев өз кезинде Райымкуловго Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаты Райымкулов, сиздин Ата журт партиясы боюнча берген интервьюңузга жооп жазып коеюн. Республика Ата журт партиясына илешип жүрүп депутат болгонсуз. Өзүңүзчө боло элексиз. Болушуңузга күмөн да санаймын. А биздин Ата журт партиясы боюнча ооз ачканга моралдык укугуңуз жок. Ушул партия бар үчүн парламентте олтурдуңуз. Ал эми бирөөлөргө бир аз кошоматчылык кылсам эле дагы депутат болом деп жүрөсүзбү? Саткындарды, эки жүздүүлөрдү, бийлик үчүн жанын сатканга даяр болгондорду элибиз да билип түшүнүп эле турат. Андыктан сиздин да депутат болушуңузга чоң күмөнүм бар. Сизди кайсыл партия катарына койсо да өтө чоң жаңылышат. Жана менин саясий каршылашым болот. Ошондуктан кыргыз элимде айтылган сөз бар. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Мындан ары күтө бериңиз. Мен саясаттан кеткен жокмун. Эми сазайыңарды берем. Facebook колдонуучулары да Камчыбек Ташиевдин бул кайрылуусун кубаттаган пикирлерин жазышууда. Кыргыздын кыраан жигити чындыкты ушинтип эле айтат. Азаматсыз, сизди Жогорку Кеңештин трибунасынан жана чоң жооптуу кызматтардан көрөбүз. Кудай буйрса, Ата журт партиясын колдоп жүрөбүз. Ата журттан айланып эле кетишсин. Саткындарга саясатта орун жок. Жалагыштар. Эсенамановдун кызын алып жатып, кайнатасынын кадыры менен депутат болгон Райымкулов Ташиевди сындап калыптырбы? Токолунун арты менен адам болгон адам сүйлөбөй эле койбойбу? Камчыбек ага, кыргыз элим ар дайым сиз менен бирге. Сизде инсандарды элим өзү колдоп алат. Көкжал Камчыке, сизди атайын конфликтке провоцировать этип жатат окшойт. Оппоненттериңиз ачууга алдырбаңыз. Мурунку шайлоонун алдындагы окуя сабак болгондур. Сизге дагы көп провокация кылыштары мүмкүн. Салабаттуу болуңуз Камчыке. Парламентке керексиз. Кийинки сазывта. Республика Ата журт партиясы Кыргызстан боюнча эң көп добушту Ташиевдин урматы менен Жалал-Абад облусунан алган. Муну бүт республикачылар 5 колдой билишет. Ташиев телеге көп чыкпай калса, ал сынды дегенди түшүндүрбөйт. Ата журт партиясы бар үчүн республика партиясынын депутаттары депутат болуп олтурушат. Ал эми Райымкулов Ташиев жоопту түшүнбөй калып пикир жазганын Азаттык радиосуна билдирип чыкты. Ал эмес Камчыбек Ташиевди теле дебатка чакыраарында айтып өттү. Бул көрүнүш коомчулуктун кыжырын келтирип жатканы да даана байкалды. Мен теле дебатка чакырам деген. Элден мурун ушу аны Ташиевди дебатка чакырардын алдында өзүнүн ким экенин Ташиевдин алдында. Мен ким, ал ким деген сөз немени суроону койду экен дейм да. Ал элине эмне кылып берди, а Ташиев өзүнүн элине эмне кылып берди. Ташиевдин элине кандай иш кылгандарын элден мурда окуп туруп кой. Мен Ташиевдин кылганын али түшүмө дагы кире элек деп жөн эле койсо болмокта. Жана кийин ойлондум дагы мындай дедим, келерки шайлоого аз калды. Эптеп ушундай дебат менен ушу белгилүү саясатчыны бир жабышып, ошону беделине тээп, же болбосо авторитетин кетирсем, бийликтеги бир партия, же болбосо кайсы бир чоң партиялардын бири, бул балада гап бар экен, мунун жүрөгү бар экен, бул дымагы бар экен, дымагы болгону менен аркасында эли жок экен, буну эч ким деле тааныбайт экен деген сөздү айтабы дебей эле баягы курдомотко салып сүйлөп алдыбы деген ойго кеттим да. Эми ар кимдин прежде чем ошондой сөздүн айтардын алдында ойлонуш керек болчу да. Эми мен оюмча баягы Атамбаев деген биздин бывший президентибиз айтты эле, балакай деп, балашка деп, то есть балашка деп айтты эле. Эми чын-чындап келгенде неменин Ташиевдин алдында бу Бакыт балашка эле да.
балашка болгондон кийин значит деңгээли жок дегенди билгизет. Демек мұның саяси деңгейінің төмендігі, алысты көре білбегендігі. Егерде алысты көре біліп, ошол парламентке барған депутаттарға анализ жүргізе ала тұрған деңгейлі болса, бұл сөзді айтпайды эле. Мен ушундай ойдомун да. Бұл Камчыбек Ташиев деген өзүңөр көрдүңөр. Бұл жигит ошол саясатка аттангандан баштап, Кыргызстаным, Кыргыз елім, ушу экономикасын көтөрөйүн, жанагы алдыңғы жуттундарға жол бербейин деп, ушул партияны түптөп, ушул партиянын мүшөлөрү Кыргыз ели үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн кандай орчун иштер жасап атат. Муну ал көрө билбей атат да. Мен айтар элем, бул демек кыш койлуулук, аң сезимдин тайкылыгы. Bu Bakıt degende için ben даже familiyasını da bilmem, özünü tanımayım. Çındık aytkanda. Ataşev Kamçıbek degende biz özü şaylaganbız. Bu gelecekteki bu prezident болып oturan kişi. Eğer de elde düşünsem. Kamçıbek эми иштин көзүн билген, эл менен жакшы, бардык жерлерге мына бу өзүбүздүн мына Жалал Абад, Баткен, Кара Суу бар жокторго жардам берип, көчөлөрүнө, сууларына, светтерине чейин бардыгын көпүрүктөрдү салып, жакшы элдин оозунда жүргөн бала да жакшы бала. Мен аны дайым сыйлайм, эл дагы сыйлайт. Прежде чем ошентип айтардын алдында түштүктө Ташиевдин аброю, түштүктө болгондон авторитетин бир сурамжылабаса эм, жөнөкөй эле бир аяк биякка барып калса, сурап койсо, ошол сөздү айтмак эмес да. Менин оюмча, жеке пикиримде ушунча саясатчылардын бардыгы 9%тик барьерди алып ташташ керек, өтпөй калабыз деп жанталашып атса, бир гана Ташиев ушунча саясатчылардын ичинен 9 барьердик калтырып коелук. Ошондо жалаң достойнуулар өтөт. Партиялар бириккен күндө ошончолук немелер ар ким өздөрү кыйын пулдуулар өтүп кетет да, пулу жоктор калып кетет. Бул өзүнө ишенген үчүн ошо 9%тик барьерди калтырам деп өтү. Бирок ага Бакыттын канчалык деңгээлде ошону түшүндүбү же түшүнбөдүбү, же ал жөн эле баягы отурган жеринен ария деген не десе илгери бизде бирөө айтты эле, ария деген унчукпай отурса ийне менен көтүнө бир сайсаң чочуп кетип деп кыйкыра калат дегендей эле, бул элдин алдына чыгып өзүн бир көрсөтүп коеюн деп эле деп чыга калды дагы балп этип айтып койду да. Мен ошол Бакыт Райымкуловго айтар элем. Значит, ошол депутаттын эртеңки күнгө карата болгон ой жүгүртүүсү өтө кыска экен. Бұл Атажұрт партиясының тарихы, мынау парламенттің тарихы менен бирдей. Атажұрт партиясы Атажұрт деліп аталбайды. Атажұрт мекенчил саясий партиясы деп аталат. Ошого маани бериш керек, Бакыт Райымкулов деген. Мекенчил саясий партия деген не болот? Бұл бир гана Ташиев мекенчил эмес, Атажұрт партиясынын полный электораттары мекенчил партия. Кыргыз ели үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн күйгөн партия. Элдин бардыгычы, Ташиев дезечи чыгат, чыкпай койбойт. Мына элдин бардыгы бул ойлобосун, Жалал Абад эле деп ойлобосун. Бардык өлкөдө, бардык Кыргызстандын ар бурчунда Ташиев дегендечи тeke турган адамдар көп. Ташиев үчүн дайыма эл бардыгын берет, жанын берет даже. Мен айтайын ушу. 9% барьер жөнүндө, 9% барьер жөнүндө көп талаштан жар чыгарылды. Камчыбек өзүнө ишенген үчүн айтып атат. Ушул 9% барьер кала берсе дагы мен каршы эмесмин. Мен ушул 9% барьер менен дагы мен шайлоого барамын деп атат. Демек бул баягы мекенчил Атажұрт партиясына анын электоратына ишенгендиги мунун. Ошон үчүн барам деп кесе сүйлөп, башын көтөрүп, эл алдында ачык айтып атат. Сурамжылоо жүргүзүп көргөнүбүздө Бакытбек Райымкулов деген депутат бар экенин дээрлик эч ким билбестигине күбө болдук. Бакытбек Райымкулов аттуу артист же обончу аткаруучу бар го дегендер да болду. Бакыт Райымкулов дегенди тааныйсызбы? Бакыт Райымкулов тааныбайм. Камчыбек Ташиев деген ким? Камчыбек Ташиев бул
жөн эле Ата журт партиясы эмес, Ата журт мекенчил саясий партиясынын башчысы деп билебиз. Бул бир эле Жалал Абад тааныбайт, бүтүндөй Кыргызстан тааныйт. Жок. Алдын деле каяктыр. Атайт. Уккан эмессизби такыр? Депутат бар да ушундай. Жок. Билбейм. Бакыт Райымкулов деген тааныйсызбы? Жок, ким ал? Ырчыбы? Тааныбайт экен. Укпаптырмын. Андыктан Райымкулов мырзанын бул кадамдары кайсыл бир тараптарга жагынуу үчүн жасалып жатат деген күмөндүү ойлордун келип чыгышын шарттады. Эскерте кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев Ата журт партиясы шайлоого өз алдынча бара турганын ырастаган. Эми шайлоого катышса биз бардыгы Жалал Абад эли, көп Баткен, Кара Суу, Ош элдер бардыгы колдойт деп ишенем буга. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.